Салам достор. Ким туздалган бадыраңды жакшы көрөт? Менимче көптөрүбүз сонун деп айтат болушубуз керек. Мен дагы кайсы бир убактарда кадимкидей ушул туздалган бадыраңды жегим келген учурлар болот. Бул нерсени эмнеге айтып калдым? Анткени биз ушу туздалган бадыраңды жеп атканда бир нерсени эстесек аябай сонун болот да. Мисалы, бир туздалбаган, жаңы эле огороддон үзүп алган бадыраңды элестетели. Анан биз аны туздайм, туздалган бадыраңдын арасына салам десек, ал бадыраң айтып атат: "Сала бер, бирок мен баары бир туздуу болбойм. Анткени мен ушундай жаңы үзүлгөн боюнча даамымды сактап калгым келет" деп мен менен болбой эле талашып атат, бирок мен "Сен баары бир туздаласың" деп туруп эле мажбурлап туруп туздалган бадыраңдардын арасына кошуп койдум. Кандай деп ойлойсуз? Ал бадыраң бир суткадан кийин туздалган абалга келеби же ошол өзү каалаган жаңы эле үзүлүп алган абал боюнча сакталып калабы? Албетте, ал каалайбы, жокпу, акырындык менен туздалат, жана башка нерселер бадыраңга сиңет. Муну эмнеге айттым? Биз дагы каалайбызбы, каалабайбызбы, кандай чөйрөгө аралашсак, ошол чөйрөдөгү ынанымдар, ошол чөйрөдөгү атмосфера, аура, ошол чөйрөнүн түшүнүктөрү бизге сөзсүз түрдө сиңет. Таасирин бербей койбойт. Мен эми бара берем ал жака, бирок мен өзүмдүн оюмда калам. Мен эми аларга кошула берем, бирок мен баары бир өзүмдүн принциптеримде калам десеңиз, албетте укмуш бир миңдин бири болуп, күчтүү болуп эле өзүңүздүн ойлоруңузда калбасаңыз, бирок мыйзам, ченемдүүлүк баары бир биз туздалган бадыраң сыяктуу кандай гана чөйрөгө барбайлы ошол чөйрөгө таасирленебиз. Демек, бул жерден негизги ой: сиз өзүңүздү кайсы чөйрөдө көргүңүз келсе, өзүңүзгө кандай көндүмдөр сиңиргиңиз келсе, демек ошол чөйрөгө умтулуңуз. Ал эми сиз өзүңүздө кайсы бир нерселерди жактырбай атсаңыз, анда ойлонуңуз: эмне үчүн менде ушул нерселер бар? Демек, сиз чөйрөңүздү кайсы бир жерде карап көрүп алмаштырууга туура келет. Ошентип, туздалган бадыраңды жеп жатканда өзүңүздүн чөйрөңүзгө дайыма анализ кыла жүрүңүз.